Коронавирустук инфекциянын өлкө аймагында андан ары жайылышына жол бербөө жана киришин алдын алуу боюнча республикалык штаб эскертет. Коомдук жайларда бет капсыз жүрүүгө жеке жактар үчүн 1000 сом, юридикалык жактар үчүн 5000 сом өлчөмүндө айып салынат. Коомдук тартипти сактоо боюнча милдетин аткарып жаткан ички иштер органдарынын кызматкерлеринин талабына баш ийбегендиги үчүн жеке жактар үчүн 3000 сом, ал эми юридикалык жактар үчүн 13000 сом өлчөмүндө айып салынат. Карантинди сактабагандыгы үчүн айып салынуучу мыйзам бузуулардын тизмеси. Кечки саат 20:00дөн кийин көчөгө чыккандыгы үчүн жеке жактар үчүн 3000 сом, ал эми юридикалык жактар үчүн 13000 сом өлчөмүндө айып салынат. Эгер сиздин жаныңызда документтериңиз жок болсо, сизди өздүгүңүздү аныктаганга чейин 3 суткадан ашпаган убакытка кармашат. Үйдөн себепсиз чыккандыгы үчүн жеке жактар үчүн 3000 сом, юридикалык жактар үчүн 13000 сом айып салынат. Кандай айып тагылат мага эгер мен үй карантиндин эрежелерин бузсам? Этиятсыздыктан ден соолукка анча оор эмес зыян келтирилген бузуулар үчүн эрезеге жетелек балдар үчүн 15000 сомдон 25000 сом өлчөмүнө чейин айып салынат. Ал эми башка жеке жактар үчүн 30000 сомдон 60000 сомго чейин айып салынат. Мындан сырткары белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же белгилүү бир ишти жүргүзүү укугунан ажыратылат. Медицина же милиция кызматкерлерин коркутуп бүркүтүү учурунда эрезеге жетелек балдар үчүн 100.000 сомдон 120.000 сом өлчөмүнө чейин айып салынат же жарым жылга эркинен ажыратылат. 18 жаштан жогорку жактарга 220.000 сом өлчөмүндө айып салынат же 2,5 жылга колонияга кетет.